Так, мына машина азыр тезиреп атат. Мисалы титирегенде биринчи компрессия өлчөнөт, искра барбы өлчөнөт, форсунка өлчөнөт. Эми ошону азыр биринчи форсунка компрессия кантип өлчөнөт? И компрессия жакшысы канча болуш керек? Компрессия 10 болот. Азыр муну текшеребиз. 0'да турат, мени басып. Басың. Болду. Мына 12 бар. 10дон жогорусу бул отлично, 10дон ылдый болсо бул жаман деген. 10 нормальный да. Эми мынакей 3-цилиндр бизде азыраак көрсөтүп атат мына. Басың. Бул 9. Бул деле орточо нормальный. Бул ысыгандан кийин дагы 10дон ашат. Эгер ал 8 көрсөтүп аткан болсо, ысыганда 9 болуп калат. 9 көрсөткөн, ысыганда 10 болуп калат. Ошого маани бересиңер. Компрессияны ошентип өлчөйсүңөр. Мисалы, кээ бирки машиналарга эгер эмне цилиндр короткий болсо, муну менен эле өлчөп коесуңар. Мындай алчы. Катуу басып турасыңар, без насос суруп коесуңар. Эгерде муну цилиндр узун болсо, анда насадкасында шлангалар бар. Шланганы улайсыңар. Шланганы катуу катырыштын кереги жок.